Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер менен биз Рамазан сабактарын улай мына ошол Рамазанда тек гана ашказан менен орозо кармабастан, балким мына ошол дене мүчөлөрүнүн орозосу деп өзгөчө көбүрөөк адам баласынын апааты, адам баласына келе турган бале бул мына ошол тилинен болгондугу үчүн Рамазан айында өзгөчө тилибиз менен дагы орозо кармоого чакырып, мына ошол жакшы сөз сүйлөөгө чакырып, кимде ким ыйман келтирген болсо ал жакшы сөз сүйлөсүн, же болбосо мунчукпасын деген хадистин негизинде сиздер менен бир канча күндөн бери мына ошол тилдин балээлери, же болбосо жакшы сөз сүйлөгөн болсок, жакшы сөз жан эргитет деп мына ошол өзгөлөргө кубаныч тартуулай тургандай бир сөздөрдү сүйлөө жөнүндө тилибиз менен дагы бир орозо кармап, жаман, жалган, ушак, гыйбат, сөгүнүү жана башка нерселерден бир оолак болууга баарыңыздарды чакырып келебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла ядхулул жанната наммам, жаннатка бейишке ушакчы кирбейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошондуктан адам баласы дайым жакшы сөздөрдү сүйлөш керек. Алейка биз-зикр вал истигфар ва кираатил Кур'ан. Биздин тилибиз менен аткара турган негизги ишибиз Кудай Тааланы зикир кылуу, Кудайдан кечирим суроо, Кур'ан окуу, ва тасбих, Аллах Таалага мактоолор айтуу, ва раддус салам, адамдардын саламына жакшы бир жооп берүү, ва ташмитул атис, чүчкүрсө чүчкүргөнүнө саламат бол, ден соолукта бол, Аллах сени райымына алсын деп бир жакшы сөз менен аларга эмне куттуктап айтуу, вал амру бил маруф ва нахи анил мункар, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, тил мына ошол нерселерге колдонулуш керек. Ва даъвату илаллах, Аллахка чакыруу, ва иршадун нас бил калима таййиба, адамдарды жакшы сөздөр менен туура жолго багыштоого тилибизди колдонушубуз керек. Инна фил жаннати гурафан юра захируха мин батиниха, бейиште бир хан сарай бар, анын сыртынан ичи көрүнөт, ичинен сырты көрүнөт. Факама арабийин факал, бир сабакка жаңы катышкан араби чөлдөн келген бирөөсү турду дагы, я Расулалла, сиз айтып аткан сыртынан ичи, ичинен сырты көрүнгөн бул жакшынакай жаннаттагы үй ким үчүн? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям лиман атабал калам, ким жакшы сөз сүйлөсө, ва ат'амат таам, ачкалардын курсагын тойгосо, ва бата канитан ва нас нiyam, Аллах Таалага көрөк ибадат кылып, адамдар уктап атканда түндөлөрү намаз окугандар үчүн деди. Бейиште бир үй бар экен, сыртынан ичи, ичинен сырты көрүнөт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир жаннатта үй бар дедиле. Ал ким үчүн дедиле? Мына ошол жакшы сөз сүйлөгөнгө, өзгөлөргө тамак бергендерге, адамдар уктап атканда сиздер сыяктуу кечинде чарчаса дагы, иншалла таравих, тасбих, хатмул Кур'андарга катышкандар үчүн деди. Ибадаллах, иннал калимата ша'нуга хатир. Урматтуу пенделер, тилдин касафаты бул жаман. Ва ма тахасама раджулан илля би калима. Эки адам бири-бири менен душмандашып көрө албастык кылат ошол бир сөздүн айынан. Ванташарал хасад вал багд байнан нас илля бил калима. Адамдардын арасындагы көрө албастык, бири-бирине болгон жек көрүү, душмандашуу, бирин-бири өлтүрүү, ажырашуу бардыгы бир сөздүн кесепетинен болот. Айюхал ихва, урматтуу бир туугандар, айткан сөзүбүзгө эмнелерди айтып аткандыгыбызга назар салалы. Фалтакун калиматукум лакум ва ла такун алейкум. Оозубуздан чыккан сөз эртең кыяматта биздин пайдабызга өтсүн, зыяныбызга эмес. Валтакун калиматукум калимату хайр ва жам'у ва мухабба. Оозубуздан чыккан сөз адамдарды бириктире турган, ынтымакка чакыра турган, адамдардын ортосунда бир сүйүүдү, мээримди, ынтымакты пайда кыла турган сөздөр болсун. Балким адамдардын ортосун бөлүп жара турган, адамдарды душмандаштыра турган, бири-биринен ажыра турган сөздөр эмес, балким адамдардын жүрөктөрүн бириктире турган сөздөрдү сүйлөгөндө Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Нас'алукаллахумма ан тахфаза алсинатана минал казб. Аллах Тааладан ушундай бир улуу күндөрдө дуалар кабыл боло турган кечелерде сурайбыз. Тилибизди жалган сүйлөгөндөн, жалгандан бирөөлөргө душмандык кылгандан, көрө албастык кылгандан сактап, берекелүү, пайдалуу жашаганга баарыбызга Кудай Таала мүмкүнчүлүк берген болсун. Ва кулубуна минан нифак, жүрөктөрүбүздү мына ошол эки жүздүүлүктөн сактасын. Ва жаварихна минал маъсия, дене мүчөлөрүбүздү күнөөдөн сактасын. Жараткан Аллах Таала өзү буйругандай жашоо кечиргенди баарыбызга насип кылсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, устаздардын бирөөсү сабак өтүп атып, жанынан $100 чыгарып, мына $100 ким алат, кол көтөрсүн десе, баардыгы кол көтөрдү. $100 бүктөп туруп, ким алат дейт. Дагы эле жанагы адамдардын баардыгы кол көтөрөт. Мен алам, бүктөлсөм боло берет депчи. Тырыштырып, кайрадан алып, мына $100 ким алат десе, ошол эле жамааттын баардыгы кол көтөрүптүр. Устаз айтат, кыры менен турганда дагы, бүктөлүнгөндө дагы, бырышканда дагы, мондо бир жарабай калса дагы, эски жетсе дагы, баасын жоготкон жок. $100 бойдон тургандыгы үчүн баарын талашып атасың. Анын сыңарындай
момун дагы өзүнүн кыйматын, баасын жоготпош керек. Кандай гана абал болбосун, Кудайдын кулумун, пайгамбардын үммөтүмүн деп адамгерчилигин сактап калыш керек дейт. Бүгүн кээде убактылуу бир кызматты деп, убактылуу бир пайданы деп, жана башка бир нерсени деп, мына ошол оң көзүң сол көзүңө душман деп, оң путуң сол путуңа жанакындай подножка койгон заманда абайлаш керек. Канчалык абал оор болбосун, бири-бирибизге эмне зыяныбыз тийгизбестен адамгерчилик баарынан жогору туруш керек экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Мискин адамдар кедей деп, бечара деп, Кудайдан башка эч нерсе, намазынан башка, сакалынан башка эч нерсеси жок деп айтат кээ бирөөлөр. Бирок чыныгы мискин мына ошол эмне? Мен кана лахуллаху фа куллу шейин лаху. Кимдин Кудайы бар болгон болсо, анын баардык нерсеси бар. Ал эми ким Кудайды жоготкон болсо, мен важада Аллаха важада куллу шей. Ким Кудайды тапкан болсо, ал баарын тапты. Ва мен факада куллу шей. Ким Кудайды жоготкон болсо, ал баарын жоготту деп, Кудайсыз чонтоюнда акчасы болгон менен, бирок мечит жолу менен, намаз менен, мондой бир улуу күндөрдө орозо менен иши жок, өзгөлөргө тили менен, жүрүм туруму менен, колундагы байлыгы менен, мансабы менен ыза бергендер ойлонуш керек. Адам баласы жана айтматып айткандай эң кыйыны күн сайын адам болуш деп, мына ошол кандай гана абал болбосун, мына ошол өзүнүн адамгерчилигин, мусулманчылыгын жоготпош керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Адам баласы кээде өзүнүн дене мүчөсү менен сыймыктанат, кээде өзүнүн жанакындай бир фигурасы менен мактанат. Эгер сыймыктанабыз десек, мактанабыз десек, эл көрсүнгө реклама кылабыз дей турган болсок, анда мына ошол адамгерчилик менен, адеп ахлак менен мактаныш керек. Адеп ахлак, адамгерчилик сен пайда кылган, сен жасаган нерсе. Ал эми сенин келбетиң, фигураң баардыгы бул жараткан Аллах Таала тарабынан берилген. Ошондуктан мактанабыз дей турган болсок, өзгөлөргө реклама кылабыз дей турган болсок, мына ошол кулк мүнөздү адеп ахлак менен иншалла реклама кылып, адеп ахлак менен мактаналы. Биздин ким экендигибизди мына ошол адамгерчилигибиз, адеп ахлагыбыз көрсөтөт экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздардан суранабыз, Рамазан кечелеринде, Рамазан күндөрүндө эрте менен адал тамак менен ооз жапкандан кийин кеч курундагы мына ошол адал тамак менен ооз ачалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, эрте менен адал тамак менен ооз ачып, бирок кечке жетпестен өзүнүн досу менен, чогуу иштегени менен, алсыны менен, группалашынын, башкасынын, гадайдын душманы гадай деп кесиптешинин, бир имам экинчи бир имамдын эти менен ооз ачып калбасын. Келиңиздер, жараткан Аллах Таалага жалбарып, молдеке азан айткан маалда мына ошол алдыбызга коюлган, бизди ифтарлыкка чакырган инсандардын суусу менен, курмасы менен ооз ачалы, жаныбызда жок, өзгөлөрдү гыйбат кылып, мусулман бир туугандардын эти менен ооз ачкандан Кудай Таалам баардыгыбызды сактасын.